Азыркы учурда бет каптар барбы медициналык? Нет, нету. Эмеде жок, Жок. Антисептикалык каражаттарчы? Бар. 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 Медициналык бет каптардын жок болгонуна канча убакыт болду? Бир жумадай болуп калды го. Бир жумадайбы? Мындай учурда сиздер кандай чара көрөсүңөр? Саламаттык сактоо министрлигине айтасыздарбы ушундай жок калды депчи? Ооба, обязательно. Жөнөттүңүздөр, заявкаларды. Алар эмне деп атышат? Пока еще ждем ответа. Жооп бериши элек, эч кандай комментарий бериши элек, Ждем. Антисептикалык каражаттарды адамдар алатабы, алган жок? Алачат, да. Мурунка караганда көбүрөөк өтүп калды. Азыр аябай алачат, потому что все хотят себя обезопасить. Шаарда көп эле чуу болуп атпайбы? Сиз коргонуп атасызбы? Кандай кооптонуулар болуп атат же болгон жокпу ошол тууралуу? Пока бөлүп коргон эмес эле. Аптекадан маска деле алып келебиз. Ала берсиңер. Жоктурбай еще. Айланадагылар, мындай кошунаңар кандай жүрүшөт? Алар деле бет капсыз. Байкай элекмин. Байкай Ал элексиңер. жөнүндө байкай элекмин. Бизде өйдө тынчтык болуп атат. Үй бүлөңүздө деле тынч эле. Учурда коронавирус жөнүндө репортаж жасап турганбыз да. Медициналык бет каптар барбы азыркы учурда? Азыркы учурда жок болуп атат. Канча болду жок болгонуна? Бир жумадай болуп калды го. Бир жумадай, эме министрликке ошо билдирдиңиздер да, Ооба, уже келип алып неме кылды, Алар билдирди кандай уже. эме айтып атышат, эмнеге жок болуп атканын? Ну, они сказали то, что будем готовиться к этому, да? Типа постараются то, что найти. Потому что азыр жительдерге аябай нужен болуп атат да. Тем более школьниктерге. И то андан тышкары грипптер бар, там туберкулезники, ошолорго защита болуш керек. Негизи сурап келип атышат да дагы деле, жарым. Негизи ооба каждый день, потому что каждый день эме маска сатылат да. Необходимо определенный, допустим, грипптерге. Антисептикалык каражаттар жана бинттер барбы алар? Ооба, алар бар. Алар бар. Алардын баалары жогорулаган жокпу? Жок. Маскаларчы канчадан сатып атсыңар эле? Маскаларды өңдөрүнө карап, потому что слойлоруна кетет да. И бизге скаттын кандай баада берсе, ошондой неме суммада сатылат да. Ошо акыркы баалары канча болот? 10 сомдон болот. 10 сом. Андан көтөрүлгөн жок. Жок, андан көтөрүлгөн. Сиздерде медициналык бет каптар барбы? Бизде вообще медициналык эмелер жок болуп атат. Канча болду жок болгонуна? Уже 2 жумадай болду. 2 жумадай. 2 жумадай. Бул тууралуу билдирдиңиздер да, тиешелүү жерлерге бет каптар жок болуп Ооба, жок болуп атат деп. Алчыңар эле негизи. Мурун заказ менен алчык, азыр заказ берсек вообще түшпөй атат. Складта да жок болот. Эч жерде жок болуп атат вообще. Башка бинт, антисептикалык каражаттар алар барбы? Бинттер бар, ооба. Мындай маска вообще. Баалары жогорулаган жокпу? Жок, ошо бойдон эле. Ошо бойдон эле. Жок. Бет каптарды канчадан сатып аттыңыздар? Мурун деген 10 сомдон, 7 сомдон сатып атканбыз, азыр вообще жок бизде. Макул, рахмат. Бет кап барбы? Ошого жооп берип коесузбу? Канча болду жок калганына? Айта албайм эже, мен. Эмнеге айта албайсыз? Мен билбейм, кечээ түгөндү, мурда түгөндү, бүгүн келдим да эже. Антисептикалык каражаттар, бинттер Эчтеке барбы? жок, бинттер бар. Медициналык бет каптар жок, Маскалар жок, ооба. Рахмат. Учурда медициналык бет каптар барбы? Сиздердин дарыгыңызда жок, Канча болду жок калганына? Аз эле болду, бизде постоянно болот негизи. Аз болуп калды, ушу келип калган. Канча аз болгондо канча күн болду? Бир жума боло элек, 3 күн болду. Табыштама заявление жөнөттүңөр да, аз болду депчи. Чыгыш керек болот. Жарандар кайрылып атабы медициналык бет каптарды сурап, азыркы учурда деле? Азайган жок, Биз ошо 10-10дон сатып аттык, ошондо дагы. Ачкалап алып кетип атышты, көп иштеп. Саткан жокпуз, бизге ошондой эме келген. 10-10дон сатып алдык, ошо менен. Ондон көп сатпагыла деген менен берилген. Берилген, ошо менен сатып аттык. Антисептикалык каражаттар менен бинттер барбы? Бар, ооба. Алардын баалары жогорулаган жокпу? Жок, ошол бойдон эле. Жок. Медициналык бет каптар канча сомдон сатылат деле? Бизде 4 сомдон болчу. Мындай медициналык бет каптар барбы азыр сиздердин аптекада? Болчу, бирок азыр жок. Качан түгөндү? Кайсы убакта? Кечээ. Кечээ эле түгөндү. Ага чейин болуп аткан. Жетиштүүрүндө. Медициналык бет каптар түгөнгөндө сиздер кимдерге билдиресиздер ушундай жок калды деп, кайра кимдерден аласыздар? Биз өзүбүздүн складыбыз бар, ошол жактан заявка алабыз. Складка заявка бердиңиздер, Ал жакта жок бекен, Жок экен. Баалары канчадан болот деле? Учурда 10 сомдон. Бизде Неманда.
Антисептикалык каражаттар, бинттер Бар. бар. Буга чейин көп дарыканаларга кирип мындай маскада тапкан жокпуз бет кап. Тигиндей бир жолку бет капта тапкан жокпуз да. Айтсаңыздар, сиз бул бет каптарды каттан алдыңыздар, баасы канчадан болот атат? Сурамжылоо жөнөкөй ушу коронавируска байланыштуу бет каптар жетиштүү элеби, жетиштүү эмеспи дарыканаларда? Азыр дарыканада жок болуп атат да бул эмелерчи. Анан ушундай маскаларды чыгарып келип бүгүн алып келип ушу масканы эме кылып атабыз. Келди. Беркиндей бир жолку Беркинде бир жолку болгондарды уже бир неделядан даже 2 неделя болуп калды жоктугучу. Азыр жок болуп атат, элдердин баары аябай сурап атышат. Маска жок болуп атат да. Мун көрсөтүп койсоң болобу камерага? Баасы 18 сом дедиңиз, Супер кетчип. Биз жаңы эле дарыканалардан опрос жүргүзүп келдик да, медициналык бет каптар жылда дарыканадан чыккан. Буга чейин министрликтен 500 миңден ашуун бет каптар бар деп атышкан да. Карындашым, бет кап боюнча мындай да негизи биз кичине мындай панический болуп кетти. Мына бүгүнкү күндө мен айтып коеюн. Да, бет кап боюнча кичине маселе бар. Бирок буюрса биз ал чечилет. Биздин бет кап 2 мониторинг кылып атабыз. Биздин ооруканаларда азыр 160тан ашык ооруканада 488 миң бет кап бар. Это бул ооруканаларда. Ал жерде дагы жана атайын защитный костюмдар бул 3 миңден ашык, анан атайын маска, респиратор бул 44 миңден ашык турат. Бул биздин ооруканаларда. Андан тышкары парым рынокто оптовый складдарды да биз ограничить эткенбиз. Азыр 160 миңдей турат, жана рынокто 127 миң. Да, кээ бир эмелерде жок болуп атат. Эмчим дегенде ушул коронавирус баштаганда биз бул масканы Россиядан, Кытайдан алып кетчүбүз. Биздин Кыргызстанда бул иштер чыкпайт. Казакстандан алып келсе, ал баардыгын азыр экспорт токтотуп коюшту. Азыр күндө мына биз дагы иш аракетти кылдык. Буюрса мына 1-2 күндө ушул жумаларда ал маселе чечилет. Анан бул жерде мындай да бет кап деген биз даже бүткүл дүйнө саламат сактоо уюму да берип атат. Бет капты жана чүчкүрүп бышкырган киши тагыш керек. Көбөлөкчүгө эметпешин деп. Агалоону баарыңарды бет кап кий деп айткан жерибиз жок. Именно ошол ооруган киши тагынып ошол алмаштырып туруш керек да. Ошон үчүн ошондой баягы панический спрос болуп, аптекалардан көпчүлүгү алышты. Мен азыр эле ушул жака келерден мурун чоң 15 компания жыйнап ушул маселелерди чечип, кандай шарттары бар, эмне бар, кандай азыр алып келер деп ошол маселелерди талкуулап келдик. Буюрса бул маселелер азыр чечилет. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.